канасы ак жолтой болсун, ушунун атын өчүрбөй эскерип, кылымдан кылымга, муунга муунга ушунун эмгегин жеткирип жүргөн ак ниеттүү ак жолтой кана болсун. Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн мыктысы төш белгисинин ээси агартуу тармагына эбегейсиз салым кошкон Нурила Таласбаеванын эскерүү кечеси жана анын атына аталган адабият канасынын ачылышы болуп өттү. Аталган иш-чара өзү эмгектенген Чек орто мектебинде өткөрүлүп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, облустук, райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилери, кесиптештери, жакын санаалаштары жана үй бүлө мүчөлөрү катышты. Нуриланы эстегенде биринчиден мен Ильяс экөөчү келешип мен алдыма келгенде каяктан бүттүңөр десем, университеттен бүттүк деп келдиңер, Ильяс. Биз баарыбыз демен турбайбызбы, курсташ турбайбызбы деп. Ушундай жакшы немеде калган элем, ушул Нуриланын энеси дагы эле немеде турат. Ушундай күлкү мүнөзү жумшак, көңүлү жумшак, ушундай сылык, ушу билген сыяныкты өкүлү, представители деген эле да. Азыр эми өзүңүздөр көргөндөй ушул кишиге арналып ушул окуу кана ачылып атат экен. Кош эжей, бизге таштап кете бердиң. Адамдык, асылдыкты ченей алгыс. Нурила Таласбаева 1965 жылы 30 августта Жалал Абад облусунун Кызылжар айылында жарык дүйнөгө келген. Айылдагы Кычан Жакыпов атындагы орто мектепти ийгиликтүү аяктап 1982 жылы Фрунзе шаарындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине окууга кирип, 1985 жылы тастыкталган кыргыз тили жана адабияты мугалими аталган. Өз бактысын Өрүкзарлуу Баткен жергесинен таап, 1987 жылы Чек орто мектебинде эмгек жолун баштаган. Өзүнүн билимин бүтүндөй мектепке, келечек ээлерине болгон окуучуларына арнаган. Ал үй бүлөдө 6 бир тууган болгон. Бала чактан китеп окууга кызыгуусу күч болгон дейт бир тууган агасы. Нурила эч качан мактанбайт эле да. Эч. Минтем анан тигинтем деп анан айтчу эле. Аванын бир кабинетке алам, атын коелум депчи. Анда майли, сен койсоң иштебе. Неме өкөөнү тең буйруп турем ушул жерде. Ушул жерден бул өмүр бою тарыхта кала турган нерсе. Силерге чоң рахмат. Эли журттун, Баткендикке аман болгула. Менин бир тууганым өлбөт. Мага ушундай сезилет да. Аны менен катар жаштарга өз билимин үйрөтүп, насаатчы мугалим катары жардамын аябай жан дили менен иштечү. Өмүрлүк жолдошу Ильяс Бердибаев да кыргыз тили жана адабияты мугалими. Ортодо 2 уул 1 кызды татыктуу тарбиялап, уядан учурган. Күн сайын окуучулардын ийгилигин, татыктуу билим алуусун самаган мугалим кыргыздын улуулугун даңазалап келген. Өзү эмгектенген Чек орто мектебине Темиркулу Муталиевдин канаасын ачууну максат кылып алгачкы кадамдарын баштаган. Анткени акын жазуучу Темиркулу Муталиев аталаш бир туугандын балдары болгон. Нурила Таласбаева бул ишти аяктай албай, бул дүйнө менен кош айтышкан. Анын жакындары агасына арнаган каананы өзүнүн атына атап, каанага киргенде эле Нурила Таласбаева элестелген адабият каанасы болуп ачылып отурат. Негизи уста дагы, дизайнер дагы ошол Кадырбек чыкты. Мен сунушун ушундай десем эле улантып кетти. Мына кымбаты жыгачтар негизи. Ана могу чиймелеби тошто чийдирип келди. Ана уста өзү ошко да ошмого барып көрүп, баягы жасалганы. Анан негизи ушундай башталып кетти. Анан уламдан улам идеялар да чыга берди, биринин артынан бири. Биз необычный идея мындай полкаларды дагы өзгөчө кылабыз деген болуп, интернетке кирдик, ар кандай жерлерден алдык. Айылдарда могу чийлерди айыл тургундардан заказ берип окуттурдук. Элдер келип кандай кылсак деген, кандай жардам керек деген көп болду да мындайчы. Кыргыздын нарк насилин, адабин ар качан карманган акылгөй жайдары мүнөз Нурила Таласбаева үй бүлөдө мээримдүү эне, сүйүктүү жар болгон. Анын окуучуларына болгон сүйүүсүнө жалгыз кызы Айсулуу Бердибаева ар дайым суктанчы. Апам дайым айтчу да, силер дейт, силер өзүңөрдүн эмгегиңер менен бир нерсе, бир максатка жетиш үчүн өзүңөрдүн эмгегиңер менен талкпастан эмгек кылып жетишиңер керек. Бирөөнүн даяр оокатына, даяр тамагына көз артпагыла деп бизге көп насаат айтчу да. Көбүнчө
убактысы мектепке арначууда. Анан мен кызганып кетчүм. Апа, ушу окуучуларды эле сүйлөй бересиз. Жок дегенде ушу тамак ичкенде, чай үстүндө биз өзүбүздүн эмебиз, биздин да мнениябызды угуп койбойбузбу деп. Мен аксам апам күлүп, мен кызым баардыгыңарды ойлойм. Мен ушул окуучуларым ийгиликке жетсе, мен сүйүнүп, мен Окуучуларымдын ийгилиги менин ийгилигим деген мугалим райондук, облустук деңгээлде иш тажрыйбасын жайылтып, окуткан окуучулары республикалык олимпиадага чейин жетип, байгелүү орундарга ээ болушкан. Эскерүү кечесинде окуучулары шакирттери Нурила Таласбаеванын изденгичтиги, чарчабастыгы, чыгармачылык кудурети, бийиктигин эскеришти. Мугалим катары, ошол билимдеги энебиз катары бизге мамиле кылчу. Анан мен ушул өмүргө алып келген энем эмессиз, мен билимдеги энемсиз деп көп айтар элем. Биздин ошол дайыма эжеке менен сухбаттарыбыз, дидарлашканыбыз, бир адам акылына, кимдир бирөөлөргө туңгуюк болгон бир маселелер менен сүйлөшчүбүз. Эжекенин дагы адам катары, аял катары мен баалаган сапаты ушак айынга берүүчү эмес. Нурила Таласбаева атындагы адабиятканасын ачууга үй бүлө мүчөлөрү менен катар жергиликтүү бюджеттин эсебинен 200 000 сом каралган. Андан сырткары эжекенин окуучулары, кесиптештери, санаалаштары жакындан көмөктөшкөн. Эмгегинин акыбетин көрүп, райондук, облустук бир катар ардак грамоталар, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин ардак грамотасы, эл агартуунун мыктысы төш белгиси, ыйык тил төш белгисинин ээси болууга жетишкен. Нурила Таласбаеваны 2020-жылдын 21 сентябрында капилет келген оору мезгилсиз алып кеткен. Анын артында нар көтөргүс эмгек, мыкты тарбия, көнүргүс билим, улуу сөздөрүн калтырып кеткен мугалим шакирттеринин, санаалаш кесиптештеринин, балдарынын жүрөгүндө түбөлүк жашай берет. Назгүл Абдрахманова, Эрнест Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.